Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Деги эле адам бул жашоого эгер өзүн билсе жөн жаралбайт экен, бир кызмат, милдет менен жаралат экен. Ошо табыгы илимде так берилет. Же бирөөгө зыяның тийсин, же пайдаң тийсин деп. Ортодогу адам бул коркунучтагы адам болот дейт. Касиети жок адам бул ортодо болуп калат экенде, же бирөөгө зыяның тийбейт экен, же пайдаң тийбейт экен. Зыян тийүү да бул жакшы экен. Себеби сиз козгойт экенсиз да зыяныңыз тийгени. Мисалы, биз бирөөлөрдү жаман дейбиз. Кудай сизди жазалабайт. Же болбосо периште сизди жазалабайт. Бирөөнү кийип алып жазалайт экен, анан ошондо изденүү болот экен, козголуу болот экен, ойгонуу болот экен. Демек, ошо жамандын дагы, жакшынын дагы өз орду бар. Ансыңарындай ошол өткөн ылгоо мезгилде ар бир адамдын дагы орду өзүн тааныса, өзүн билсе, ар бир ушул улуттун дагы орду бар. Биз ошол энергия коротуп, ойлонуп, илим жазып, ошо журтка улуулугун таанытуу үчүн болгон амалыбызды колдонуп келебиз. Жаңы доордо так айтылат. Адамга 600 килограмм амал берилет. Аны эмнеге колдонуласыңар дегенде, алтын доорду жарыялоо үчүн колдонгула деп. Кыргызда сөз бар го, аялдын амалы кыркешекке жүк деп. Азыр деле ошо аял менен эркек тең таймашканы менен баары бир аялда амал көйлүүлүк, басымдуулук кылат. Баары бир эркек сыртта калып калат делет да. Аялдын ошо амал көйлүүлүгү баары бир эркектен озуп кетет. Ансыңарындай ушул жаңы доордо дагы биз болгон амалыбызды ушул алтын доорду жарыялоо үчүн колдонушубуз керек. Мындан эмне табабыз эми алтын доорду жарыялоогондо? Ооба, мына бүгүнкү күндө биз эч кимди күнөөлөбөшүбүз керек. Бирөө Хизбут Тахрирге кирди деп, бирөө бир мазарды кыдырып жүрөт деп, бирөө бир каба ташты айланып жүрөт деп, бирөө динге кирди деп, бирөө да бир илимге кирди деп, бирөө бир дүйнө кыдырып жүрөт деп күнөөлөбөшүбүз керек. Себеби багыттуу, мындай туура багыт бере албагандыктан ар адам ошондой бир багыт издеп жүрөт. Же болбосо ошо ааламдык илимде эне атанын орду ааламда орду болбой калат дейт. Кайсы убакта? Балдарга багыттуу тарбия бере албаганда дейт. Балдарга багыттуу тарбия бере албагандыктан балдар бактысыз калды. Ошондуктан эне атанын руху арбагы ааламда орду болбой калат делип. Ансыгандай биз дагы азыр ушул улуу кыргыз деги эле улуу кыргыз, ар бир адам ушу өзү улуу кыргыз билсе, анан ушул улуу кыргыз биз адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкербиз. Улуу кыргыз жол баштоого жоопкербиз. Улуу кыргыз бир топко сабак өтүп, өйдөлөткөнгө жоопкербиз. Дүйнөдө кайсы улутта касиет бар? Көп улуттардан айырмаланып, кыргыз улуту болумуштан деги эле жашоого жаралгандан баштап жашоого уютку болгон. Кыргыз көрөңгөсү, салты, идеясы, чеберчилиги, карапайымдыгы ааламга, улуулукка жакын жан дүйнөсү менен айырмаланып турулат. Кызырлуу кыргыз эли деп бекеринен айтылбайт. Кыргыз элинде көкө теңир менен байланыш, жол жобо, мазар арбайларга маани берүү, тегинен келе жаткан касиетин кармануу жана башка үлгү тутар көрөңгүлөр бар. Кыргыз сезим менен жашоо жолунда болот. Же болбосо ошол кыргыздын салты, анын улуу саясаты делет. Демек, ошо салттар дагы жөн жеринен чыкпаган. Периштелер пенделердин сезимин өстүрүү үчүн берген 300 суроо жоопторунан биз кичине талкуу кылып өтсөк. Ачуу келгенде адам улуу иштерди эстесең утасыңбы? Ачуу келгенде сыпат сактоо, карапайым, кечиримдүү, токтоо, сабырдуу болуп,
ошо инсандардын түшүнүгүнө жараша мамиле жасоо керек. Пенделердин жарды жан дүйнөсүн эске алып, туруктуулукка, түбөлүктүүлүккө умтулуу зарыл. Асыл ачууну басыш үчүн акылды токтотуш парыз. Табыгый мыйзам менен өзүн өзү жеңүү болот. Ошондо биз ачуу келгенде бирөө өйдө төмөн сүйлөсө дагы анын жарды жан дүйнөсүн эске алышыбыз керек экен да. Баягы анын деңгээлине түшүп кетпей, урушуп кетпей, анын түшүнүгүнө карап, мисалы үй бүлөдө деле бирөөнүн түшүнүгү бийик, бирөөнүкү ылдый. Ага эрегишип кетсең уруш эле башталып атат да. Же болбосо бала чакаң менен деги эле мүмкүн жашы улуу, бирок жан дүйнөсү жарды. Караңыз, эми ошонун түшүнүгүнө карап, анан токтоо, сабырдуу сыпат сактаса, анан утат экенбиз да, адам утат экен. Же болбосо улуу кыргыз жаман сөздү оозуна албайт, жакшы атты угузуп, узатып коет, антпесе куту качат дейт. Биз ызылдашкан менен өзүбүздөн кутубуз качат экен да. Ошон үчүн биз бала кезде угуп калчу элек, эми оозумду булгабай эле коеюнчу, колумду булгабай эле коеюнчу, ошо менен ызылдашпай эле коеюнчу дедим депчи. Анткени менде касиет бар да, ошону качырбай эле коеюн дедим деп. Анын сыңарындай мына ачуу келгенде ушундай улуу иштерди эстесе утат экен. Могу жаратылышка адамдын жан дүйнөсүнүн таасири барбы? Табиатка, жаратылышка адамдын жан дүйнөсүнүн таасири эң негизги ролду ойнойт. Адамзаттын жан дүйнөсү өспөсө, жаратылышта түркүн коопсуздуктар, кырсыктар, кыргындар, сүрүүлөр, өлүмдөр, оорулар көбөйөт. Жан дүйнөдө жаратылышты коргоочу касиет бар. Жан дүйнөгө карап анан жаратылыш айланат экен да. Ошондо мындай жөнөкөйлөштүрүп айтканда, ушу медицинада деле такталып атат, ыйык китептерде деле берилген экен. Ушу эненин ичине биринчи кан пайда болуп, кандан жүрөк пайда болуп, жүрөктөн эт жүрөк пайда болуп, анан адамдын ушу наристенин, периштенин турпаты пайда болуп, анан ушу мезгил өткөндө 7 айдан өтүп калганда кыз эркеги билинип дегенде, көрдүңүзбү, биринчи ошол жүрөк пайда болот экен. Анын сыңарындай дагы азыр адам өзүнүн жүрөгүн тазаламайынча турпаты тазаланбайт. Кайра ушу табыгый илимде деле так берилип атат, ушу жердин жүрөгү бул кыргыз жери деп. Элдин, адамзаттын жүрөгү бул кыргыз эл деп. Кыргыз эли козголсо, кылым козголот деп. Ошол жерде Тополоң-Тооз дүйнөгө чагылды деп, ошол дүйнөдө саясатчылар, мындай дүйнөгө көз карашы бийик адамдар айтып атпайбы? Ансыгандай азыр ошо өзүбүз эң биринчи жүрөгүбүздү тазаласак, турпатыбыз тазаланат. Оозубуздан жакшы сөздү сүйлөп, жүрөгүбүз тазаланбаса, турпатыбызда дагы жакшылык болбойт. Ансыгандай ушул жан дүйнөдөнүн таасири жаратылышка чоң чагылып турат экен. Таасири өтө чоң экен. Караңыздарчы. Эми ошондо биз кантип өлөбүз? Улуу болсок, адамзаттын жүрөгү болсок, байыркы кыргыз, улуу кыргыз. Адам өзү бир аалам. Аалам деген түшүнүк мына жүрөккө ушу жер шары жайгашкан. Мүмкүн буту жок адам жашай берет. Колу жок адам жашай берет. Көзү сокур жашай берет. Дагы бир турпаты кем адам жашай берет. А бирөө жүрөгү жок жашабайт экен да. Демек, ошо жүрөккө бул кыргыз. Же болбосо мына албарсты басса дагы тилиң күрмөөгө келбей калат да. Аны ошо кезде оюң менен, жүрөгүң менен сезесиң. Азыр жаным чыгып кетпегей эле дегендей. Ансыгандай ушул 80 жыл намаз окусаң дагы, кайтыш болуп баратканда, ошо оозуң менен келтирген келменин таасири тийбей да калышы мүмкүн экен. Эмнеге дегенде, ушу жан ооз аркылуу чыкканда тил күрмөөгө келбей, келмең айта албай калышы мүмкүн.
көкүрөктөн, жүрөктөн айтыш керек. Ошол Кудайгабы, деги эле мындай жашоогобу, ишеничпи, сүйүүбү, ушу тазалыкпы жүрөктөн болсо, анан ошондо жүрөгү жакшы адамдын көңүлү кирдебейт. Жүрөк адамдын, жакшы адам позитив болот, жакшы гана жаңылыкты айтат. Оозунан жакшы сөз, пейили, кенен болот. Караңыздарчы, ошон үчүн эң биринчи биз жүрөгүбүзгө өтө көп маани беришибиз керек. Эми табыгы илим көп кырлуу бериле берет да. Бул төкмө төккөн сыяктуу, акын ыр жазган сыяктуу эле. Ошондо мына азыркы жаштар майып балдарды төрөп коюп атат. Төрөлгөндө эле жүрөгүндө жыртык бар экен, анан тиги экен, бул экен, ошондо эле 100 000 долларга операция жасаш керек экен деп. Биз ошо бала түйүлдүк болуп, шекшигенден баштап, билгенден баштап нервиштетип коюп атабыз, кыжаалат болуп коюп атабыз. Анан ошо энергия туура эмес кирип келип атат да, анан сөөгүнөн кем болуп калып атат, жүрөгүнөн кем болуп калып атат. Ошон үчүн башатта келин жаман эмес, келген жери жаман деп айтылганы туура экен да. Бул ошол келинди да күтө билиш керек, анын курсагын карай билиш керек, анын нервин бузбаш керек, жакшы ойлорду айтыш керек. Ошо жанагы Орто Азия эли, Япон элинде музыка угузат экен балага делгени деле бул туура экен. Бизде деле ошол комуз ортодо отуруп от жагып, талкуу кылуу деле ошондо от жакканда адамдын кара энергиясы өлөт экен да, оттон. Караңыздарчы, майып бала кайдан жаралып атат? Акыл сезими аз бала кайдан жаралып атат? Кыжаалатчылыктан. Иште түйүлдүк бар, ошо кезде энергия кем кирди. Мына энергиядан анан сөөк пайда болуп атпайбы? Энергиядан ошо эт жүрөк пайда болуп атпайбы? Энергиядан аң сезим пайда болуп атпайбы адамдын ичинде? Караңыздарчы, ошондо кайра эле ушу энергия касиетке барып такалып атат баардык нерсе. Эми ушу жаңы доордо майыптар бирин-бири тааныбай калган заман болот эле, толук заман болот деп. А бул кандай болот дегенде, кече майып адам бүгүн эле түп-түз басып калат. Буту аксап баскан. А эмнеге дегенде, ушу энергияга аябай катуу өтүп, эмоцияга сын чыгарып, энергияга өтө толук өткөндө эле анан баягы курсактан толбогон аң сезим, ошол жерде бир кеми энергия менен толуктанат экен да. Ошентип бирин-бири тааныбай калат. Же болбосо жаман деген адамдар эртең аябай бийик нерсени сүйлөп, бир ыйык иштерди, улуу иштерди аткарып калат. Анан биз жакшыбыз деп жүргөн адамдар таң калат дейт, баягы болуп кеткен, ушундай болуп кеткенби деп тааныбай калат. А ошол жаман деле баягы светофордун бирөө өссө бирөө күйүп турат да. Анысы кандай, ошо майыптарды дагы, изденгендерди, кырсыккандарды дагы бир нерселери иштеп кетет. Кереметтери, касиеттери кысталуудан чыгат экен да. Мисалы, Сталин деле ат-араба менен өткөрүп алып, атом бомба ойлоп тапкан экен. Ошо кысталуудан анан иш башталат экен. Анысы кандай, ушул адамзатка берип аткан, азыр келип аткан кырсык деле, оору деле, кыйынчылык деле, бул жакшы жактары бар экен. Мисалы, ооруну оомат деп кабыл ал, кырсыкты кызмат деп кабыл ал дейт. Оорубас адам келбейт да, баягы эле тиричилигине калайын, дагы эле изденейин дейт. Биз деле бала кызыбыз кызмат кылбаса тилдейбиз, урабыз, чымчыйбыз. Билген приёмубузду көрсөтөбүз да. Анысы кандай, ошол Кудай дейбизби, көк асман ээри, периште, ата тейгарбайлар ошо бизди дагы улуулукка өстүрүү үчүн ар тараптан кармап, илимге алып келип, өзүнө тууралатып, бийиктетип, бийик түшүнүккө өткөрөт. Адамзат жаралгандан бери бүгүнкү күнгө чейин адамзаттын жашоосу, аң сезими 21-кылымга чейин ааламга толук өнүк бөптүр да. Бул кандай деген түшүнүк дегенде, ушул жаңы 21-кылымда адамдын көп кереметтери ачылат экен. Адамдын өзүнөн көп нерсени таап баштайт экен. Баягы ден соолук деле өзүнөн экенин, аң сезими деле өзүнөн экенин, оору сыркоо деле өзүнөн экенин, керек болсо ошо өзүндөгү керемет сыйкырларды ачып алат экен. Ааламдан күткөн сыйкыр кереметтин баары эле адамдын өзүндө. Мына ушуларын ачып алат. Ошон үчүн
Мисалы биз деле кийин бир ушу 40-тарга жашыбыз келип калганда, анан айтып калабыз да, эне атабыздын колубуздан кетип калганда, о дүйнөгө. Ана ошондо айтып калабыз, атам туура эле айтчу экен, апам баарын эле билчү экен, көз ачыктай эле экен деп. Ага чейин ай жакшы бол деди, жаман атты болбо деди, намызыңды сакта деди, элге керегиң тийсин деди, маани бербей жүргөнбүз. Мына анан кийин гана ошо маани берип, ана ошо кезде ата менен эненин баркын билгендей, азыр дагы ушул адам жаралгандан басып өткөн жолу, тутунган илимдери, диндери баары ошол жараксыз болуп, дагы бир бийик дүйнөгө, жаңы цивилизацияга көтөрүлөт экен. Ошол жөнүндө берилет бул жерде. Баардык нерсе ошо адамдын кубулуп экинчи кызматка өтөөрү, ошо турпаты башка кызматты кылыш кереги. Ошол азыр ааламдан аябай бийик энергия түштү. Трансформатор катары. Аны кайра жана майдалап үйгө бергендей энергия өткөзүш керек ааламга, жерге. Болбосо ошо энергия адамдын өзүн күйгүзүп бир жерин баягы топтун жукарган жери дагы шишип калат го. Шишик болуп, бир жерге жарат болуп, жара болуп чыгып, бир жерде болсо жанагы энергия болуп, рак болуп берилери. Ошо энергияны аалам жерге пайдаланыш керектиги берилет. Ошондо биз ак-кара болуп мурун, жаман жакшы деп, бирибизди ак-кара дешип, аял эркек болуп жашап келген болсок, эми ошондон аттап өтөт экенбиз. Алыс жолго баратканда дагы бир аттап өтүбүз, арыктан анан ары жолубуз улагандай. Эгер аттап өтпөсөк, эскичи түшүнүк менен болсок, ошол эле турпатыбыз ар тараптан ууланып, ар тараптан кырсыгат экен. Кыз деле үйдө жүргөндө, кыз бирөөнүн бүлөсү деп коет. Анан бир күнү улуулук өтөт. Бир жылдан кийин атасы кызын тааныбай калып атпайбы? Балпайып, бала көтөрүп эле келип калса, мүнөзү да өзгөргөн, түшүнүкү да өзгөргөн, ой жоорусу да өзгөргөн, кызматы да өзгөргөн, кылыгы да өзгөргөн. Анысы кандай? Ошол бүгүнкү күнгө чейинки жашообуз ошо кыз кездегидей эле калат экен дагы, анан эртең ушул улуулукка өткөн адам катары кызмат кылат экен. Мисалы, биз могу көзгө мындай эле көргөн жашоого карап келгенбиз. Көзүбүз ушуга илиштеген, ичи тарлыкка, көрө албастыкка, көзүбүз ушу энергияны жеп келген, көз карашыбыз сулуулукка дегендей, кызганууга, ошо бирөөнүн жетишкенин көрө албастыкка тетиргиштеп келген да, мындай эле. Көрсө, көздүн чыныгы кызматы бул. Көзгө көрүнгөн могу пендечилик, эски жарабаган мыйзамдарды, көз караштарды өчүрүү, ана мына көзгө көрүнбөгөн мыйзамдар жазылып атат. Ушуну жерге тамызуу болуп атат. Мына ошондо көздүн кубулгандагы экинчи кызматы. Ошо кезде көз ууланбайт экен, көз чыныгы кызматына өтөт экен. Ошо кезде көз оору болбойт экен. Мына көздүн кызматы. Ооздун кызматы бар, тилдин кызматы бар. Тил эмне кылыш керек? Ошол жаман нерсени сөзүң менен өчүрүп, көзүң менен өчүрүп, сөзүң менен улап кой. Бул болгон биз бала кезде угуп калчубуз. Турмуштан өйдө төмөн болуп келген кыздарды, эже сиңдилерди дегендей дух берип койчу, боеп койчу. Кыздын чырагы 40 дейт, кейбе секет болбойт. Дагы келечегиң алдыда деп жаратып жасап дагы турмуш курасың астыда. Чырагың 40 тамат да калганы деп. Бут оорундан кантип кутулуш керек? Же буттун чыныгы оорду кандай десе, бул жерде анатомия илиминде могу жашоону өзүңөр улуу деп эле сезсеңер, бут оору болбойт дейт. Анан улуулукка кызмат кылып атам деп жүрүш керек. Биз пендече жашоо, бул жалган жашоо деп алганбыз. Ооба, жалган жашоо бүттү, азыр чыныгы жашоо башталды. Уш жерде эле бейиш башталат, уш жерде эле өлбөстүк болот. Уш жерде эле адам улуулукка өтөт, бийик аң сезимге өтөт, ааламдык түшүнүккө өтөт, жаратуучулукка өтөт. Мына ошондо улуу жашоонун түйшүгүн тартып атам деп чуркап, иштеп, элге кызматыңды кылсаң, ошондо сенде бут оору болбойт. Кубулгандагы кызматы дагы ошол. Биз пендечиликке тартып келгенбиз. Баягы
өз эле түйшүгүбүздү эл дегенди унутканбыз, журт дегенди унутканбыз, адамдык сыпаттан кеткенбиз. Ошол кезде бу туура болбойт. Бул чыныгы кызматы. Могу жашоо көрсө улуу экен да. Ушул жашоодон эле адам канча тарбияланып атат. Могу жашоо өзү закон экен. Адамды тарбиялоочу. Биз анча-мынча эле бир кичине кысталыш болсо кийип, кыжаалат болуп, ооруну таап алып атабыз. Аны көрүш керек аркы кырын. Ошондо бут оору болсо, же түштө да ушу бут жөнүндө түш көрсөң, ошо кызмат кыл деп аткан. Бутуңдун ооруганы кызмат кыл деп. Биз ошо кичине белги берсе эле, мисалы сол көзүң тартсам эмне болот деп калса, улуулар айтып калат го. Могу жашоодо сүйүнөсүң деген, сол деген жер, анан көзүң менен бир нерсени көрүп сүйүнөсүң деген сөз. Анысыңардай ошо оң бут, сол бут дагы чечилет. Караңыздарчы, ошентип кубулуу экинчи кызматына өтүп атат. Ушул кезде анан Кудай табыгы илимин түшүргөндөн кийин адамзаттын аргасын кетирип туруп табыгы илимге алып келет. Министр деле бир уставын, приказын киргизсе, заставлять этет да. Мына жогорку кеңештен бир окууларынан өткөрүп, жыйынтыгын чыгаргандан кийин өкмөт ошону сурап атпайбы? Налогтун түрүнбү, жашоонун сырынбы? Анысыңарындай табыгы илим түшкөндөн кийин ошо табыгый талап дагы күчөйдү. Аргасын тегетирип. Бул бурулуш doğru экен да, мындай барат бир бурулуп кеткендеги поворот. Мындан эч ким кутула албайт, буйта өтө албайт. Эң коркунучтуу мезгил же өсөт, же өчөт деген берилет. Илим алсаң өзүп, бийиктеп, конуш которуп, жан дүйнөңдү бийиктетип, аалам жерге кызмат кылып, адамзатка кызмат кылып, мээрим төгүп, мына жүрөк мээрим төгүп турат го, көңүл мээрим төгүп турат го. Ансыгандай ошол кыргыз жанагы дух дегени, кыргыз это энергетический информационный центр деп жана орустардын тактап атканы бул бекеринен эмес экен. Ушул биз жүрөктүк кызматыбызды кылышыбыз керек. Жүрөк бөлбөйт да, адамзатты бөлбөйт. Мына турпатыңды бөлбөйсүң да. Ошон үчүн жанагы биз айткандай кыш болбойт дегендей, бул акыры жүрөгүңдө муз дагы, көрө албас дагы, ичи тарлык дагы, эски кыялдагы аргасыз өчүрүүгө туура келет. Өзүңө карап, аны өчүрбөсөң, мына бирөөнү жаман ойло, ооба жаман адамдыр, арам адамдыр, калпчы адамдыр. Эм болсо болгондур, сен аны ойлоп атып, өзүң көңүлүң кирдеп атпайбы? Ага кыжаалат болуп. Аны сен динге бөлүп, аны бир теңирчи деп, аны бир крестьян деп, аны бир мусорщик деп, аны бир алкеш деп. Жок, ошо алкеш деле барып эртең оңолуп кетет. Ал деле бир ошо энергия алуу адам. Ошо энергиясын туура эмес пайдаланып алып ичкилик ичип атат. Ал ооба аялдан аял алды. Ооба ал да энергия алуу адам. Ошону энергиясын улуулукка иштете албай, ошо утурумдукка иштетип алып атат. Көрдүңүзбү? Ошо жамандын биз жакшы жагын көрсөк эле көңүлүбүз оорубайт. Оору жок, жүрөгү оорубайт, мээрим төгөсүз. Ошо мен түшүнгөндү түшүнсө мындай кылбайт эле. Деп эле баягы врач диагноз койгондой. Урматтуу улуу журтум, улуу кыргыз деп берилет бул жерде. Бардык жерде. Улуулук эмне экен десем, мына улуу сыпат, улуу Кудай, улуу журт, кичик Кудай кылып адамды жерге түшүрдү. Человек микроэлемент космоса деп берилет. Ошондо Кудайдын кичирейтилген үлгүсү. Бир кандайдыр элементи ушу көкүрөктө, ушу жерге нур кылып тыштаган, сезип турат, билип турат адам. Ансыгандай ушу кичик журтка биздин жаныбыз келеткен, рухубуз келеткен, дене турпатыбызды кийип кызматын кылып, өлгөндө кайтыш болду деп коет экен улуу журтун. Ансыгандай ошо улуу Кудай, улуу журт дегендей кыргыздын өзгөчөлүгү ошол улуулугунда болуп атпайбы? Ошо жаратуучулугунда, батасы менен жаратканында, назары менен жаратканында, ою менен жаратканында, ою менен жамгыр жаадырганда, касиети менен жамгыр жаадырган. Ушундай сыпатыбызды биз жоготуп алганбыз. Улуу кыргыз эрчи адашса, улуулугун тааныбаса, ар улуттун улагасында калат болуп атат да. Ошентип азыр карапайым элдин касиети үчүн
ушул кыргыз журту кармалып турат. Карапайым элдин ичинде аябай касиеттүү адамдар көп. Бийлик ээлери экесе кырсыккан деп берилет. Себеби аларда дем күч бар экен, акча, бийлик, байлык деген гана дем күч бар экен. А карапайым элде касиет бар экен, мүмкүн каражаты жоктур, бирок адамгерчилигинен тайбады. Таяйын десе дагы бул көк асман ээлери атаон арбай жол бербеди, байыйын десе байлыгын алып койду. Анан изденүүдө болот экен да. Ошон үчүн улуу кыргыз кыйналып, кысталып жашап атса дагы аян менен алпырышып жашайт дейт өмүр акырына чейин. Түндө түш көрдүм деп бул түш аян чечмелеп кирет. Бүгүн мындай жашоодо мындай жаңылыктар болду деп аны чечмелеп кирет. Коюм эгиз тууду деп аны да чечмелеп кирет. Баягы бүтөөр иштин же айгар оорунун дабаасы өзү табылат деп келген адамды чечмелеп келет. Караңызчы, ошентип күнүгө жалтырак жан дүйнөгө өтүп турат экен бул улуу кыргыз. Күнүгө жаңырып турат экен. Bir күнүгө окшобогон улуу күн экенин көрүп турат. Ошондуктан адам ата, адамзаттын теги болгон. Улуу уулуна, улуу журтуна, улуу элине берип атат. Адамзатты боштондукка чыгаргыла, улуулукка алып өткүлө. Убактылуу ушул алтын көпүрө болуп бересиңер алтын доорго, өтүүгө деп. Өткөндө ошо бизде Россияга чакырды, ошо табыгы илим боюнча. Анан ооба байланыш алгандар көп, бул турмушта сезип туйгандар көп. Анан талкуу кылсак, мага айтып атат, сиздики көрүп атабыз эфирден, YouTube'дан көрүп атабыз ушу эфирлериңизде. Кантип далилдеп бересиз кыргыздын улуулугун дейт. Такап атат да жарга. Анан мен айттым, кыргыздын улуулугун эми көп нерсени талашпай эле коелу, бир эле нерсе улуу эле экендиги ушул мына ааламдык дастандары, байланыштары. Башка улутта жок. Кыргыз пенде деле эмес, кул деле эмес, бул ааламдан келген өкүл. Адамзат дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Мына кайыптан илим түшүп, кайыптан касиеттүү адамдар пайда болуп, кайыптан энергия алуулар пайда болуп, мына улуулугубуз ушу болуп атат. Дастандарыбыз, байланыштарыбыз десем, суроо жок. Ким талашат? Бизде дастан бар эле деп. Менин да оюм ушул улуу журт кырсыкпаса экен, деги эле адамзат кырсыкпаса экен деген оюм. Биз көз көргөн нерсеге гана ишенип калганбыз. Ооба медицинаны окуду 9 жыл, 6 жыл ушул билиш керек деп. Ал деле нервиштетип, жарым энергиясын жоготуп, жарымын окуса жарымын түгөтүп дегендей, акылы жетпей ушундай болуп атат. Мына бул жерде так берилет. Мугалимдер сизден ушу дин илиминдегилер, динде жүргөндөгүлөр, анан медицинадагылар жол сурап келет деп. Эмнеге деп ой кылсак, эски ошо диндегиге тойбой калат экен да. Рахат албай калат, жаңылык болбой калат, кайталанма нерсе болуп калат, жан дүйнө кысылат. Анан изденүү болот, анда да бир жан жашап атат да ичинде. Мугалимдер эмнеге жол сурап келиш керек? Эмнеге бул табыгы илимге кызыгат? Балдар кимдегин балдардын кудуретине таазим этпесе жазаланат. Бүгүнкү балдар башкача, аң сезими башкача, жан дүйнөсү башкача, түшүнүгү башкача. Бул көк кандуу балдар деп айтылат. Кызыл кандуу эмес, жана бизге окшоп нервиштетип алып болгон. Көк кандуу, аң сезими башкача, ою башкача, жомоктошкон, кыялданган балдар. Анан алар эскиче, жанагы история дегенде, эскиче бир китептерди жакпайт көкүрөгүнө. Анан аргасыз ошо балдарды ечип, анан мугалимдер дагы жаңы программа өткөнгө аргасыз болот. Саясатчылар да ошентип эми салпактап, саясатчылар табыгы илимди издеп баштайт. Ооба азыр ушундай сөз болуп калды. Энергияны коротпойлу, улуу эл, журт атасы деп аташыбыз керек делип. Урматтуу улуу журтум, анан ушул жерде дагы так берилет. Учурдагы түш, аян кабарларды адам кабыл алыш керек деп.
Ооба биз ачыктан кыргызда айткандай эки көзүң көргөн менен не пайда көкүрөк көзүң сокур болгон дегендей, сорбу коргон соң дегендей, көкүрөгүбүз сокур болуп эки көзүбүз көргөн менен эч пайда болбой атат. Эки көзүбүз да көрө албайт ал караңгы дүйнөнү. Көкүрөгүбүз сезет, бирок аны да окуй албайбыз. Ana ошол кезде түштөн катуу берет. Түштөн тарбиялайт, түштөн өстүрөт. Учурдагы ушул түштүн баары эле негизинен ушу пендечилик жашоодон өйдөлө. Адам этап деген бар, инопланетан этап деген бар. Жаратуучу этап деген, арба этап деген этаптарды ушу 4 этапты басып өтөт. Ошо 4 этапка жеткен адам туугандарына келсе адам катары эле. Мындай чыкса караңгы сырын иштетет, жаратуучулук өтүп кетет экен. Мына биз ушу телефон аркылуу энергия өткөрүп коебуз кадимгидей эле. Жумгалдан, таластан бери чалат. Анан ошону инопланетан деп коет экен да. Ушул эле сөйлөкөт кылат, бирок энергия иштетип калат адам. Батышка ал техника болуп көрүнүп атыптыр. Инопланетан, летающий тарелка болуп бир мындай робот типтеги. А кыргызга бул жөн эле учуп кеткен эле касиеттери кайра кайтып келип атат. Ошону энергия, калория деп айтылат экен. Аны бир касиет деп айтылат. Ошондуктан ошо касиетиңиздер, энергияңыздар эле өзүңөрдү кысып атат. Көз караштан чыгыңыздар, рамкадан чыгыңыздар. Жашасаңыздар боло берет эски түшүнүгүңүздөр менен, бирок ошо жокчулуктун түйшүгүн эле тартып калышыңыз мүмкүн. Акча качан болот? Теңир мыйзамын терең өздөштүргөндө акча келип сенден түнөк табат дейт. Адамдагы энергия акчага өтүп кетиптир да. Анан акча адамды өкчөп атыптыр, мынтип. Азыр биз кызмат кылып атабыз ошо караңгыда. Акчадагы энергияны адамга өткөрүп. Караңызчы, адамдын ыйык касиети, энергиясы акчага өтүп кеткен экен да. Анан акча адамды өкчөп атат. Мына бир аз пул үчүн Сирияга кетип атпайбы? Мал базардагыдай эле адамдар сатылып. Бир аз пул үчүн, күнүмдүк жашоо үчүн ар адам ар нерсеге барып атат. Кыз эле эмес, эркеги дагы, бирин сатып атат. Энергия ошол акчаны кийип алган экен да, анан адамды өкчөп атыптыр каалагандай. Чүкө кээде тоңкосунан турат го. Бөгө эмес. Таа эмес. Караңыз. Ансыгандай азыр бизди ошол касиеттүү Кыргыздан чыккан улуулукка жетип калган адамдар талкуу кылып, ошол акчадагы энергияны адамга өткөрүп атабыз. Ошондо сага энергия келгенде акча сени кубалап жөнөйткөн да. Аян менен касиетти Кудай берет. Баягы о дүйнө дегендей оң жакка. Аян менен касиетке калыптанган адам мыйзам менен акчаны иштеп, сыйкырлап, сырдашып таап алат. Акча жазуунун жолдору да бул жерде берилген. Силердин дагы бир кызматыңар. Батыштын пулун сактап берүү деп айтылат. Карасаңыз, батыштын пулун биз сактап берет экенбиз. Ошону талкуулай кетели эми. Кээ бир адамдар чалып суранат. Түшкө бирөөнү жоруп отура бербей, бизге сабак өтүп бериңиз деп. Бирөөлөрдүн дагы түшүн жоруп өтүш керек. Мышык, түлкү, эчки кирсе, бул кырсыгуу жетишпестик болот. Эчки, түлкү, мышык түшкө кирсе. Бул жетишпестик, кырсыгуу. Жан дүйнөнүн жетишпестиги, өзүңдүн түшүнбөстүгүң болуп кетет. Анан телефон номерди сурашкан экен, WhatsApp'ка жазсаңыздар жеңилирээк болот, жооп бергенибизге да жеңил болот. Ушу 706 988 188 номерине. Караңыздар, урматтуу улуу журтум. Билсең жашоо жомок, билбесең тозок делет. Биз ошо жөн эле бир тозокко түшүп алганбыз да, жомок жашообузду бүтүрүп. Болот турмуш өзү түндө адам уктайт го. Караңгы түн кара да, ачык күн жарык жакшы. Жарык күндө өзүнүн тартиби бар, караңгы түндүн өзүнүн тартиби бар. Ансыгандай кырсык деле ошо караңгы. Кырсыкпаса адам өсөбү?
Кыйынчылык көрбөсө адам өсөбү? Өспөйт да. Көрсө ошол эле биз үчүн баары эле 5 боло бериш керек да. 5 боло берсе эртең адашып калбайбызбы? Айтылуу адамдардын балдары адаштырды го. Атасын, элин, журтун, кыздар адаштырды го. Ансыгандай анан бизде жакшы эле болуп кетсе, баары эле сый көрсөң, көкүрөгүң эч качан өспөйт. Сын уксаң көкүрөг өсөт дейт да. Сын деген ушул эми кырсыгуу, кыйналуу, өсүү. Сый көрсө, каяктан көкүрөг ойгонот? Ойгонбойт. Кайра эле мен билем, кайра эле мени сыйласын дегенге жетет. Тегинкиси кыргыз дүйнөнү башкарат. Кыргыз адамзатка багыт көрсөтөт. Эмнеге? Кыргызда касиет бар. Батышта каражат бар. Кыргыз бул теңир адам дейт. Батыш бул темир адам, темир. Темир менен теңир биригет, же болбосо каражат менен касиет биригет. Чоң касиет эмне менен отурат адамга? Ал дагы чоң касиет да бир өтө чоң каражат экен да. Чоң каражат менен отурат. Ал ошо чоң каражатын төгүп, анан чоң касиетин алат. Баягы 50 сомго канча нан келет? Азыр канчадан мисалы нан? 2 келсин, 3 келсин, нандын түрүнө карап. 500 сомго 30 нан келет. Ансыгандай дагы ошол кыргыздын батасы баягы кураяка бата жүрбөйт дегендей, биз ошо батасы менен жаратып берет экенбиз. Кадимкидей эмдеп, демдеп, назар салып ошо пулуна, өзүнө, ден соолугуна, кылган кызматына, алган кароосуна, кыргызды кароого алып келет бул дүйнө. Ошого бара айтат. Мына азыр каражаттуу мамлекеттер өчүп атат. Президенти чыгарган мыйзамы, дин агымдагылар, техникасы, соту, уюму токтото албайт да. Табигый кырсыкты. Анан ошо кезде изденүү болот да, бул кайдан кетти, кандай болуп атат, кимдин доору келди деп. Анан бул алтын доор, бул кыргыздын доору. Биз ошого дайын турушубуз керек. Материалдык мир бүтүп атат өзү, магический бир мир башталып атат. Магический деген бул кыргызчылык бул сыйкырчылык. Ушу сыйкырчылык доору башталып атат. Психологический мир башталып атат. Ушу ою менен жаратуу, ою менен күрөшүү. Өзүңдү өзүң соттоп, өзүңдү өзүң оңдой албасаң, эч жашоо оңолбойт. Ошон үчүн эскичиликтен чыгыш керек, өзүн өзү соттош керек. Бизде тыным жок, ошо табигый илим алгандар, айык. Кадимкидей пул төккөндөр бар. Айыгып кетип, ыраазычылыгын билдиргендер. Көрсө өзүнөн бүт эле ошо энергиясын өзү иштете албай калган. Биз жөн эле жол башчы катары сабак өтүп, энергия өткөзүп, мантрасын үйрөтүп, өзү менен өзүн күрөштүрүп, анан ичинен иштетип коебуз да. Эмнеге үй бүлөңдө андай болот? Эмнеге мындай болуп атат? Анан өзү эле таап алат. Баягы көргөн түшүнүмдүн жообу бул экен. Баягы кырсыкканымдын жообу бул экен. Бүт эле ушу өзүмө карап келип атыптыр. Өзүм эле ошо жаман ой менен жаратып алып атыптырмын деп. Караңызчы, өзү менен өзү иштешкен жакшы да. Өзүнүн күнөөсүн өзү алып, өзүн өзү тилдеп, өзүн өзү оңдоп, өзүнүн кемчилигин өзү тапкан бул өтө жакшы да. Адам өзүн бийлегенде ошого карап байлык айланат, турпа тегерегинде дейт. Чын эле өзүңдү өзүң бийлебесең, анан каякта сенде байлык болот? Сен ошол жерде кыжаалат болсоң, нервиштетсең, капа болсоң, сөгүнсөң, ыйласаң, качат да сендеги жөлөмө күчтөр качып атпайбы? Периштелериң качып атпайбы? Тегереңе бир туугандарың качат да. Мунун качан бүтөт? Мунун фокусу, мунун ыйы, мунун чыры качан бул кабагын ачат дейт да. Ансыгандай ошол жүрөк катары гана мээрим төгүп туруш керек. Кайра эле могу турмуш өзүбүздү окутуп атат, урматтуу достор. Эне деле ушу баласын жакшы көрөт жүрөгүнөн, сезиминен. Ошо баласы тили чыга элек, бирок энесин эле качат, энесин жакшы көрөт. Биз өзүбүз мээрим төгө албай атабыз. Анан ошондон душманды деле кайра өзүбүз пайда кылып атабыз. Дин да жакшы, аябай жакшы. Ал деле бир этаптарды бастырып өттү. Анын дагы оң солгурун көрдү. Могу бүгүнкү күнгө чейин басып өткөн саясатыбыз дагы өтө жакшы болду. Өтө окутуп келди бизди, тарбиялап келди. Мунун баары жакшы. Муну көрбөсө кыргыз ойгонбойт эле да, көктөн ушинтип берилет. Акаев да келет, Бакиев да келет. Эмнеге дегенде, кыргыз журту ойгонуп кетет, кечирет. Болуптур да, бул деле өзүбүздүн бала дейт. Алар деле бир кун төлөйбү?
Караңызчы, кыргыздын айкөлдүгүндө болуп атат, жүрөгүндө болуп атат кептин баары. Тең көргөндө болуп атат. Анан кайра эле ошол жүрөк өзүбүздү оорутуп коюп атат. Ошон үчүн биринчи жүрөгүңүздөрдү тазалаңыздар, жүрөгүңүздөрдө музду, кышты кетириңиздер. Ал менин айткан сөзүм зимани будет деген бул күлкү эмес, бул чоң, жомок сөз. Мунун өтө көп кыры бар. Кайсарыңа күлөсүң? Ал күлкүлүү деле эмес го. Бизден жаман сөздү көп адамдар айтып атат го. Бир жагын бандит деп атат, бир жагын кемчөнтөй дешип атат мисалы. Бир жагын эл эмес, бир жагын малчысың дегенге чейин дагы күлгөн жоксуңар да. Ал эмнеси күлкүлүү? Күлкү эмес бул. Бул сыйкыр сөз. Ха дегенде ичиңизде бир нерсе ачылып кетти. Баягы бирөө өлүптүр дейт. Не болуп өлүптүр десе, сүйүнүп кетип өлүптүр дейт го. Кубанып кетип өлүптүр, башына кан таап кетиптир дейт. Же капа болуп өлүп кетиптир дейт го. Анысыгандай сиздерде көкүрөгүңүздөрдө бир нерсе ачылып кетти. Мен калпагымды атайын кийип алып ак машинем айдап, дагы ошентип айтса экен дейм. Бул мантра сөз. Бул жаратуучу сөз. Арсыналай сизди маскаралагандар өздөрү маскара болот дейт. Мазактагандар сизди мазактагандар өздөрү маскара болот. Сизди көк асман ээлери карабап алган. Ошон үчүн аялынан ери коркуп калган заман болот. Эркегинен аялы коркуп калган. Касиетине карап да. Ошо келинчегим экөөбүз кичине жаман сөз айтышып кеттик эле, чыкканда эле гайд тосту, машинем дөңгөлөгү жарылды, кечке жолум болбоду деп келинчегине таажим этип калат. Же болбосо ушуну кичине эримди ушинтип койдум эле, нервим бузуп койдум эле, кечке кырсыктым, духумду да бирөөлөр түшүрдү деп калат. Бирөөнүн духун түшүрсөң, өзүң 3 эсе банкрот болосуң делет. Көрдүңүзбү, ушу көкүрөккө гана карап калат. Анан ошондо жоюлат да. Мына мен азыр эч кимдин көңүлүн оорута албайм. Акым да жок, ойлогонго дагы андай шартым да жок. Урматтуу достум. Ансыгандай ошол көкүрөгүңүздөрдө муздар жоюлсун, кыштар жоюлсун. Бизге бөлүнгөн убакыт байыды. Ушул мен жакында Манас жөнүндө бир чоң жаңылыкты таап алып, байланыш катары, акын катары, жазуучу катары алып. Манас бул баатыр эле эмес. Манас бул жыйынтык чыгаруучу чоң күч. Элин чачып, журтун ээлеп алган кезде талкалап, кубалап, журтун алып берип элди бириктирип кеткен. Ансыгандай да азыр кыргыз Манас болуп атат. Кыргыз да азыр ошондой жыйынтык чыгаруучу кызматы бар. Табиатты бейишке айлантып, кышты жазга айлантып, аял эркекти кийгизге айлантып, ошондой кызматта. Ошон үчүн Манасмын деп жашаңыздар. Өзүңдү өзүң кечирүү үчүн, бирөөнү кечирүү үчүн, өзүңдү өзүң таануу үчүн айкөлдүк керек, ушул Манасмын деп жашаңыздар. Урматтуу улуу журтум, ушу Манас телевидениясы дагы байкадым, көрдүм, чоң бурулуш жасайт адамзатка. Бул атты алып жүрүш дагы ошол көктөн буйрулган. Ошон үчүн ар бир адам жөн эле жаралган эмеспиз, ар бир улут дагы жөн жаралган эмес. Жаманбы, жакшыбы, ошо жамандык кылып да бирөөлөр кызмат кылды, бирөөлөр жакшылык кылып кызмат кылды. Ушу адамзатка улуулугуңуздар тийсин, касиетиңиздер иштесин, табиат бейишке айлансын, көкүрөгүңүздөрдө жаз пайда болсун. Ошо түш жоорлар боюнча, табыгы илим боюнча асма суроолор болсо, кыскараак, ошо WhatsApp номерибиз 706 988 188. Анан бул берүүлөрдү YouTube Арстаналай Кут деп көрсөңүздөр болот. Анан 5-иш күнү дагы ошо СТВдан кечки 9:20 ошонун уламалары болот. Көкүрөгүңүздөрдө жаз пайда болсун. Бир түндө эски түшүнүңүздөр өлүп, жаңы түшүнүктөр пайда болсун. Өзүңүздөрдү кечирип үйрөнүңүздөр.